Kayсы unaların aydoочулары токтотууга байланыштуу эрежени бузушту. Азыр бул жерде карасаңыздар шаар ичиндеги жол экен 3 тилкелүү жол, анан оң тарапта бир багыттуу кыймыл бар экенин билдирип атат. Демек бул тилкеде үчөөндө тең бир багытта жүрөт уналар. Азыр бул жерде 3 уна токтоп турат. Кайсы уналар бузуп атат дегенде, кайсы уна бузуп атат? А жана В уналары эрежени бузуп атышат. Себеп дегенде алар алдыдагы адамдар өтө турган өтмөккө өтө жакын токтоп алышканда, негизи эреже боюнча 5 метр алыс туруш керек эле. Ал эми Б унасы алыс турат. Ошондо туура жооп кайсы экен? А жана В унасы эрежени бузуп атат. Ошондо А жана В уналарын айдоочулары деп жооп беребиз. Ушул жооп туура. Бул белгилер сизди эмне жөнүндө эскертет? Азыр бул жерде карасаңыздар, шаар ичиндеги жол экен, оң тарапта белгини карагыла. Эмнени эскертип атат? Алдыда адамдар өтө турган өтмөк бар экен, пешеходный переход бар экен билдирип атат. Анан ошонун ылдыйжан табличканы карасаңыздар 150 метр деп коюптур. Демек 150 метрден кийин адамдар өтө турган өтмөк бар экенин билдирип атат. Ошондо туура жооп 150 метрден кийин жөө жүргөн кишилердин өтмөгү болорун билдирет деген жооп туура болот. Ушул жоопту белгилейбиз. Бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөр, менин катталуучуларым. Эгер право алууда экзаменден өтө албай кыйналып жаткандар болсо, менде платный онлайн курс бар. Ошол курска катышып экзаменден өтсөңүздөр болот. Платный онлайн курска катышам десеңиздер, анда мен профилим астында ссылка бар WhatsApp группага. Ошол ссылка аркылуу кирсеңиздер, ошол группага мен кантип катталыш керек, ошол боюнча толук маалыматтарды беремин.